нерсе мына быйылкы жылы президенттин жарлыгы боюнча былтыркы жылы санаа иштетүү жылы болуп биз Көз Ар өкмөттө 22 күн калып турат. 6 айдан болобуз, 6 айыбыз бар. 6 айларга өзгөчө былтыр биз ушул санаа иштетүү жылыга карата аракет кылдык. Биздин эң алыскы жерден 6-7 километр алыста турган Дедеков айылыбыз бар. Ошо Дедеков айылга чейинки интернеттерди бүгүнкү күндө бардыгына чубалысын тартып, бүгүнкү күндө бардыгы интернет менен бардыгы камсыз болду. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрсөңүздөр Көз Ар мектебибиз бар. Ушул Көз Ар мектебибизде бүгүнкү күндө ар бир класстарга көзөмөлдөрдү койдук, эжекелерди директордун кабинетте отуруп туруп, бардыгы отуруп ошол жерде көрө берет. Директор мугалим кантип сабак өтүп атат, бала кандай эмне берип атат, ошол жерде көрүп. Ондой эле ошондой эле Жида айылыбызда мектебибиз бар, 2 мектепти бүтүрдүк. Ар бир класстын ичине койдуруп чыктык баарын. Ар бир класста директор бир өзүнүн эмеде отуруп эле, бир эле кабинетте отуруп, ким кандай сабак өтүп атат, кандай болуп атат, балдар тартип кандай болуп атат, ошол жерде көрүп отурат. Ошого айыл өкмөттүн балансынан 180 миң акча карап, бүгүнкү күндө даяр иштеп жатышат азыркы күндө бардыгы. Ошондой эле мына айылдарыбызда ар бир айылыбыздын арасында 390 миң акча бөлдүк айыл өкмөт бюджетинен. Азыркы жаңы конуштар бар, ошо жаңы конуштарга бардыгыга шагалдарды төгүп, бүгүнкү адамдар баса турган кылып, өзүңүздөр жакшы билесиздер, жол булай болгондо байланыштуу төгүп, бүгүнкү күндө бардыгы иштеп жатат азыркы күндө. Ошондой эле трансформаторлорду алдык. Айыл өкмөттүн бюджеттен 200 миңден алдык трансформаторлорду, столбаларды алдык. Ар бир айылда бүгүнкү күндө столбаларыбыз, трансформаторлорубуз жаңы коюп, бүгүнкү күндө баары иштеп жатышат азыркы күндө. Мына быйылкы жылы дагы биз ушундай эмелерди аракет кылып атабыз, өзүнүн бюджеттен аракет кылып, Кудай буйрса быйыл дагы көп иш-чаралар алдыбызда турат. Ошондой эле былтыркы жылы биз айыл өкмөттүн Швейцария долбоору менен иштешкенбиз. Швейцария долбоору менен иштешип 2 миллион утуп алдык. 2 миллион утуп алып туруп, ошол 2 миллион 1 миллионун Каранай орто мектебиге берип, баягы бактарга, балдарга коопсуз болуп, тосмосу жок эле 1 миллионга ошо тосмону кылдырганбыз. Ошондой эле дагы 1 миллионну ошо эл менен маслихатташып отуруп, эл менен биргеликте өзүңүздү мына актив залыбызды көрдүңүздөр. Бизде баягы окутуу мемелер көп болуп атат бизде. Депутаттар, бизде 31 депутатыбыз бар. Ошол 31 депутаттар чогуш өткөргөнгө ыңгайсыз болуп атканга байланыштуу ошо залыбызды, малый зал деп коебуз, малый залыбызды бүгүнкү күндө бүт колдоо камералар менен, башкалар менен бардыгын саздап, бүгүнкү ошол жерде. Мына өзүңүздөр билесиздер, азыр каттоо немеси боюнча, ушу район боюнча азыр бизде келип ушул жерде окуду, ушул жерде жүргүзүп жатат. Азыр сиздер өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ошол залыбыз ыстык бүгүнкү күндө, кондиционер койдуруп, баардыгын койдуруп, бүгүнкү күндө дагы иштеп жатат азыркы күндө. Таза суу маселеси бизде кичине оорураак. Бирок 100% эчтенебиз, 60%ке суу ичип атабыз азыркы күндө. Бирок бүгүнкү күндө проектти даярдап, 1000 кубтук резервуарды бүгүнкү күндө азыр республикалык эмеге жетти. Азыркы күндө жерибиз бар, отводду кылып даярдап, ошону 17 миллион сомдук быйылкы жылы Кудайга буйрса күзгө чейин таза сууду курабыз деп турабыз азыркы күндө. 1000 кубтук резервуар туруп атабыз. Бала бакча маселебиз боюнча бизде азыр ар бир айда бирден бала бакчаларыбыз бар. Бул бала бакчаларды дагы биз өзүбүз каржылайбыз. Питаниясы боюнча, анан көмүр, свет, ошолор боюнча каржылайбыз. Бирок детсад бүгүнкү жетиши кыйын болуп атат. Бирок эски мурунку калган зданияларды ремонт кылдырып, башка кылдырып, ошолорду кайрадан биз бала бакча кылып иштетип атабыз. Бирок жетишпейт. Эми дагы Кудай буйрса дагы аракет кылып атабыз. Эми чоңураак бир эки этаждуу кылып салсак деген ойлорубуз бар. Бүгүнкү күндө жетиштүү эле Кудайга шүгүр. Мындай караганда дагы салабыз деп аракет кылып атабыз. Мына зал ушул жерде баягы келип арыз барды жазганга, кичине чогуш өткөргөнгө, эл менен сүйлөшкөнгө, биздики дерезебиз бул. Азыр кышта эметип турабыз, бир дерезени тебелин ачабыз. Ушул жерде элдерге ушул ыңгайлуу түздөн ар жерде отуруп жазганга, кабинетти жететпей, ушул жерде отуруп маслихат кылып жазышып, арыздарын, башкаларын. Ушул азыр өзүңүз жакшы билесиз, азыркы күндө бажырын бүтүрүшүп кетишип атат.
Mana bizdin büt malumatlarımız, kocalar götürükçe, kança kalıp, kança bulundu. Özü bilgen mana 31 deputatımızın süretleri, her birisi malumatlanışlar, vardır malumatlar. Kegenlerden da şu yerde oturup malumatlar. Her bir gelip sıra oturmayıp, o şu an için kabinete gelip sıralayıp, bu şehirde ne malumatı bilir. Razı hastalara görseniz olur, günümlük malumatlar o şehirde tutar bizde. Açık, aydın bulundu, bu şehirde ne malumatlarız. Zannet ettim, bizdeki Serdoğlu'nun yerin unu programı işlegemiz. Nokat rayonunda yekili aylı hükümet plotlarını kurulduğumuz. Biri Köger aylı hükümeti, biri Gülistan aylı hükümeti. Oşa biz proyekte katışıp, proyekte biz 2 milyon tuvaldı böyle, şöyle 2 milyonun 1 milyon. Bir yerde sebebi 1 milyon bu şehirde gitti. Sebebi bir yerde eski bunun eserden kalan ızdanya burada jaraksız болып қалған. Su bunday емес. Бүгінгі күнде biz şu zaman bap kılıp şu el yüzge, çoğuluş ötkönge, bunday bir-birimiz mayektleşkenge durma бүгінгі күнде 31 deputatımız var. Mana şu yerde milyonuga mana şunu biz kengeşe oturup mana şunu jasadık. Az bir şu oturuşkanda 110 orun var bizde. Özümüzde körüldükler zaman bap hazır günü, mikrofonlar var, televizyonlarımız var. Bir yakta koyduğumuz, bana bir yakta slaytımız var. Şular bardı nimeti, ona bugün gözleri ayrı hükümetinde. Bugün günde şart yaxşı diye oylayayım. Bırak bana hazır bayağı katlığı boyunca, bugün şu rayon boyunca gelişip bugün 3 günden beri sabah oldu şu yerde. Sabah ötüşüp, şu yerde bari ıstık, yaxşı, şu an şu yerde sabah ötüşüp etmedi. Bu elge şu zaman bap emeğini kurulatan şu. Sana gördüm mü? Devlet bardı nimeti. Айлык өкмөт ушул 6 айылдан туруп ар бир айылдын борборуна жайланышына байланыштуу. Бул жерде көп ишканалар бар, ошого башка айлык өкмөттөр да исандар келет, ошого байланыштуу. Бул жерде шарттарды түзүп элдер үчүн да, айлык өкмөттүн культурасы үчүн да ушундай шарттар түзгөнбүз. Бул жерге мына көрүп турасыздар, дорожкаларды кылып, элдер үчүн тесила турган скамейкаларды, тазалык үчүн урналарды койгонбуз. Булар үчүн ушул жалпысыз болуп миллиондой сомдой акча каражаты жумшалган. Булар ушул айлык өкмөттүн эсебинен куруп бергенбиз. Мына көртастар жашылдандыруу күртөндүрүү убактара келип жатат. Ушул убакта бул жерлерге гүлдөрдү отургузуп, фотосессионун алга келип калат. Ушундай элдер үчүн шарттар курулган. Канча отургучу бар? Эсеби жалпысын кошкондо бир 30га барып калат. Көпчүлүк келген элдер үчүн да кенен месталар жетиштүү. Бул жакта айтып өтсөм, жана маданият тармактарын колдоо максатында ошол жылдары бул жерге көп басым жасалган. Бул жердин өзүнө эле 2 миллион сом акча каражат жумшалган. Фонтандар куруу, дес алуучу жайлар, ошондой эле биздин ушул аймагыбыздан чыккан кыргыз элинин баатыры намын алган инсандардын эстеликтерин орнотконбуз. Бул да бир тарыхый көрүнүш катары ушул борборубузга курулган. Бул жерде эски тарыхтан келгендер мына мисалы үчүн Мамеке баатыр турат, Чотон баатыр, калган баатырларыбыз мисалы үчүн Алиев Миңбай, бул жерде Мамутов Миталиев байкелерибиз бар. Булар ушул элибизге белгилүү баатыр намын алган инсандарыбыз. Бул жерде мына стадион боюнча да айта кетсек, жаштарды спорт тармагына тартуу боюнча өзү спорт тармагында да бизде көптөгөн чемпиондорубуз дүйнөлүк масштабка чейин чыгып жатышат. Ошон үчүн да ушул элдер үчүн бекер стадиондорду куруп бергенбиз. Мини кичи футбол стадиону турат. Эки жагында волейболдун стадиондор, чуркоочу эмелери бар, жолдору бар. Ушул даталуу күндөрдө да иш-чаралар көп бул жерде өткөрүлөт. Ушул аймак боюнча коңшу айыл өкмөттөр арасында да чоң спорт мелдештерди ушул жерде өткөрүшөбүз. Бүгүнкү күндө элге кызмат көрсөтүү боюнча мына биздин өзүбүздүн конторабыз деле. Мына банкоматыбыз бар. Почтабыз ушул жерде, милициябыз ушул жерде. Бизде 4 банк бар. Мына пешенебизде. Элге кызмат көрсөтүү, паспорт столу ушул жерде. Элге кызмат көрсөтүү эл узак жүгүрбөс ушул өзүбүздүн эле зданиябыздан озурго жай орноштуруп
ар бир бүгүнкү күндө элге кызмат кылуу немеси жакшы иштеп атат деп ойлоймун. Ошондой эле гана элдер эч кыйналбайт, районго барбайт, башкага барбайт. Өндүрүш ишканалардан бизде азыр бизде ушул эле Көк Жар өзүнүн айыл өкмөтүбүздө терезе чыгаруучу немелер бар. Терезе, эшик баардыгын өздөрү чыгарышып атат. Бу жерде биз гипс чыгара турган немебиз бар. Балдарга баягы немеге строительный гипсти чыгарышып атат бүгүнкү күндө. Ошол эми бизде основной ушулар көп бизде.